Бишкек-Алматы жолундагы жол кырсыкта унаа экиге бөлүнүп кеткен. Бул тууралуу Тенгриньюз KZ жазды. Социалдык тармактарда кырсык болгон жерден видео пайда болду. Алматы облусунун полициясы кырсыктын чоо жайын айтып берди. Маалым болгондой, кырсык 24 апрель күнү эртең менен саат 9:20 болгон. Айдоочу аман калган, бирок реанимацияда. Алматы-Бишкек унаа жолунун 33-чакырымында бара жаткан Мерседес үлгүсүндөгү унаанын 61 жаштагы айдоочусу рулду башкара албай бакты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен Мерседес унаасынын айдоочусу жаракат алган. Ал Каскелен шаарынын Борбордук райондук ооруканасынын реанимация бөлүмүнө жаткырылды деп айтылат маалыматта. Аламүдүн районунда рак оорусунан айыктырууну убадалап акча алган чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 24 апрелде Аламүдүн райондук милициясына арыз менен БС аттуу жаран кайрылып, өзүн Сидик деп тааныштырган адам февраль айында рак менен ооруган баласын медициналык жол менен айыктырып берем деп ишеничине кирип, 5500 АКШ долларын алып изин жашырып кеткенин билдирип, чара көрүүнү суранган. Аталган факты Аламүдүн РЭПке катталып, КР кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектелип 41 жаштагы СУР аттуу Пакистандын жараны кармалып убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда.